Assalamu алейкум кыргыз элим. Мен бүгүн жаңылыктардан жаңы бир жаңылык окудум да. Алмазбек Атамбаев бошотулат жакында, бирок бир условия менен дейт да. Ал Кыргызстандан чыгып кетиш керек дейт. Мен эмнени айткым келип атат? Биз аны Кыргызстандан чыгарып ийген менен эмне пайда табабыз? Кыргызстандын канча деген акчасын чыгарып кетет чет мамлекетке. Мисалы Бакиев барып алып, ошол эле Белоруссияда оюнчук чыгарган завод салып, ошол жака инвестиция салып атат. Ал жерде ошол Беларусь элдери иштеп атат. Акаев деле ошол Россияга өз салымын кошуп атат. Ошондуктан алар чакырып алып, алардын акчасын иштетип атат. Биз болсо акчабыз көп кишилердей болуп, өзүбүздүн байларыбызды четке чыгарып салып атабыз да. Биз Атамбаевди чыгарып ийүү менен биз эмне пайда табабыз? Андан көрөк биз бияктагы бүт паракорлорду баарыбыз эле билебиз, ошолордун баарын тең тегерек столго чакырып туруп, отургузуп туруп, ошолор менен кеңешип, ошолорго бир эме коюш керек, условия коюш керек. Нариман Тулеевди жаман көрүп атасыңар баарыңар, Нариман Тулеевди мисалы чакырып туруп эле аны менен урушкандын эмнеси пайда? Ага нарынга эле ошол этти перерабатывать эткен завод салгыл деп мисалы бир тапшырма бериш керек. Ошо менен сени монча кишиге нарын областынын кишисине мынча орун менен камсыз кыл, биз ошо менен сени болду тишпейбиз. Мыйзам алдында сен тазасың деп, ошол эле Бабановду Таласка фасоль перерабатывающий завод деп салып кой, монча кишиге орун бер, мынча налог төлө, ишиңди кыла бер, болду. Ушул жеген акчасына ошол завод салсын, Кыргызстандын өнүгүшүнө салымын кошсун, ошо менен болду, кечели. Болбосо аларды Кыргызстандан чыгарып, алар качып кетет, ошо менен Кыргызстанга бир пайда да жок да. Бакиев чыгып кетти, эмне пайда болду? Акаев чыгып кетти, Кыргызстанга эмне пайда болду? Ошондуктан келгиле ушундай бир тегерек столдо отуруп сунуш кылат элем ушу бийликтегилерге. Ушундай бир эмеге келели депчи. Келгиле деп. Канча деген байлар бар, канча деген адамдар бар, ошолордун баары бир завод салсын, же болбосо бак тиксин, ушинтип бир эмелерди кылсын, салымын кошсун, ошол жакта эл иштесин. Ошо менен эл өнүгүп өссүн. Мисалы терини Кытайга апарып чык. Канча жылдан бери. Эми терини албай калды Кытай. Анткени кереги жок деп, эми биздин терилер жөндөн эле мусорго ыргытылып атат. Азыр тери да албай калышкан. Ошол териден өзүбүз куртка тиксек, ошол эле чокой тиксек, ошол эмелерди Кытайдан албай эле өзүбүздүн продукцияны өзүбүз колдонмокпуз. Ошого тери перерабатывающий завод салышсын мисалы. Көлдө балык менен развиваться этсин, балыктарды эметсин. Ар кандай эмелер өзүнүн регионуна жараша ошол эмне өндүргөнгө жакшы, ылайыктуу, ошого жараша ошол жака бир завод салышсын деген сунуш кылат элем да. Өзүнүн элине бир салымын кошсун, башка жерге чыгарып ийгенден көрөк. Угуп, колдоп, бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум кыргыз элим, аман болгула. Урматтуу Facebook көрүүчүлөр, урматтуу интернет көрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар. Мындан бир 10 чакты күн мурун дагы ушул жер маселеси боюнча чыгып сүйлөдү элем, сөз кылды элек. Жер болгондо ушул жерди акчага алып, таң курам жакшы элек менен, бирок акчадан жок, жерден жок, күйүп калган жарандарыбыз бизде Кыргызстанда аябай көп. Бир нече жүздөгөн болуп кетет керек болсо. Анан ушул маселени көтөрүп чыгып, ошо алданып калгандарды азыр эми жаңы заман келди, жаңы бийлик келди, жакшы ойлорду айтып атат, акыйкат болобуз деп атат. Анан ошол сөздөрүнө таянып, Садыр Жургосоев эле ушу жаңы келгенде бирок пресске чыгып, Кыргызстанга кайрылган жери бар. Ар бир коррупциялык иштерди, мээнетин алдырып койгон, мээнети жанбай калган, бирөөгүн жемине жем болуп калган адамдар болсо, кайрылса ушуну чагылдырсаңар, мен сөз муну көзөмөлүм алам, анан жана катуу контроль кылам деп айткан жери бар да. Ошол сөзгө таянып биз ушул ишти жасап атабыз. Мурда биз чыкты элек, ошол Москвадан бери чалып атышат. Жер алтанып койгондор бар экен. Анан бүгүн бир дагы чукул кайрылуу жасап коелу дедик. Урматтуу эл журт, урматтуу кыргызстандыктар, келгиле, эчтекеден коркпогула. Мага аябай көп телефон чалуулар болду, бирок келип өзүнүн өңүн көрсөткөндө же болбосо
түгіліп қалған себеп дегенде буга ак үйдө иштеген адамдар, депутаттын кыздары, аким өстөрү, акимдин балдары аралаш экен да. Аларга тишибиз өтпөйт. Соттордун баары алардын сөзүн сүйлөйт. Күн карама соттор, эч эме соттор, акчага сатылган сот, прокурор, тергөөчүлөр, Финполдо дагы буга чейинки Финполдо иштегендер бар экен. Мына азыр эле бир эже келип туруп, ыйлап, көзүнүн жашын көл кылып кетти. Буйруса кийинки 10 күндөн кийин дагы ушундай ишти алып барабыз. Мына ошондо чоң нерсе айтылат. Азыр да бир кичине дагы кошумча сен кылып коесуңбу? Мындай сага баягыдан кийин дагы эфирге чыкты эле, мындай кайрылып, жана Элнура фамилиясы менен Алсеитова деген сага кайрылып, Айжан деген кайрылып, анан бир ушундай кылабыз деген болдубу же такыр жокпу? Ошол жөнүндө айтып берсең. Саламатсыздарбы? Мына өткөндө интервьюдан кийин аябай көп адамдар байке айтып кеткендей, аябай көп адамдар чалып атышат. Бүгүн да мына азыр эле байке айтып кетти. Аябай көп информацияларды чогулттук. Биякта чоң должностьта турган адамдар бар экен. Финполдо иштеген адамдар, ГКМБнын депутаттар өзлөрү замешан экен. Биякта бүт данныйлардын баары келди бизге. Силер дагы алдангандар, алдатып ийгендер, жерден жок, жакчасынан жок калгандар келгиле. Биздин байке телефонуна звонить эткиле. Чогулуп күрөшпөсөк булар дагы эле жүрө беришет. Мына акыйкатты мезгил келди окшойт. Биз өзүбүз аракет кылбасак бизге эч ким аракет кылбайт. Мен телефон номерумду айтып койсом 0708 99 65 27 Кубанычбек деп кайрылсаңыздар күнү түнү чала бериңиздер буюрса. Биз ошо эмеде группа ачылды. Абдан көп адамдар катталып атат. Укпагандар дагы угуп жазыла бергиле. Эч коркпоңуздар. Духуңарды ойготуңуздар. Буюрса ишти баштаса көбөйсөк биз күч болобуз. Биз канчалык көп болсок ошончолук күч болобуз. Анан ошончолук биздин жумуш тезирээк жүрөт. Биз ар бир алданып кеткен жаран үчүн күрөшкөнгө даярбыз. Ал үчүн сиздер да аянбашыңыздар керек. Фактыларды бизге бериңиздер керек. Анан биз менен бирге болушуңар керек да. Анан эми коркпоңуздар, мен баарыңарды чакырып кетет элем. Ар бир 10 күндө бир чогулуп турабыз мындан арычы. Ооба, мына аябай көп информация келди. Аябай биякта президенттен бери замешан экен, акимдердин баары, чоң должностьта турган кишилердин баары замешан экен бул жерде. Аябай көп кишилер. Ошон үчүн 2-3 киши муну чече албайт. Азыр алардын баарын биз айта албайбыз. Бирок эми 10 күндүктө айтабыз. Анан жаңа алдатып койгон адамдар документиңер менен келип, мондай деп доверие салганды көрсөтсөңөр, эмкиде биз буюрса ошол алдап койгон, алданып кеткен жанагы Элнура, Айжан, жана дагы башка ушуга окшогондорду үйүнө чейин издеп барып, алар менен жолугушуу уюштурабыз, прямой эфирге чыгабыз. Андан тышкары жанагы 3 жыл мөөнөт өтүп кетти деген шылтоо менен ошол беренени бетине кармап алып, сот прокурорлор жемкорлукту пайдаланып, көп адамдын убалына калган экен. Биз ошол туурабы, туура эмеспи? Мына ушунча ыйлатып, зарлатып койдуң. Эмне мүйүз чыктыбы дегендей кылып туруп иштеген ишине чейин барабыз. Ал менен дагы жолугушабыз. Мейли көчөдөнбү, мейли үйүнөнбү, мейли жумушуна барабыз. Биз ушундай иш алып барабыз да. Ошонун баарын биз жогорку азыркы жаңы бийликке жеткиргенге аракет кылабыз. Анан кийин буюрса сиздердин гана колдооңуздар керек. Тайманбаңыздар, духту ойготуңуздар, бизге кайрылыңыздар. Дагы жолу кайталап айтып кетейин, телефон номерум 0708 99 65 27. Кайрылыңыздар. Булар өтө күчтүү, өзүнчө эле бир чоң океандагы айсберг. Биз муну бирден кертишибиз керек. Качан кертебиз? Качан сиздер бизге көмөк көрсөтүп, эч нерседен коркпой, тайманбай, кайра күч топсоп, кайрат менен келсеңиздер, биз ушул ишти аягына чыгара алабыз. Силер коркуп, мындай эме кылбасаңар, булар эчтеке кыла албайт деп, мына канча сотторду өттүк, баарын решениялар бар. Ошол именно ошондой решенияларды ошол жакты жактап чыгарган сот, прокурордор баары чакырылат, жоопко тартылат. Баары биякта мына
билгениңерди кылып алгыла деген мына Дыйканбаева Нургүл Акылбековна акчаларды алган, ал Сейитова Элнура Сабырбековна деген дагы данный аябай көп данныйларды чогулттук. Келе бергиле 10 күндөн кийин дагы чыгабыз эфирге. Дагы кичине кайталап коеюн, мына ушу жанымда отурган Рима деген карындашым бул $70.000 2010-жылы эле алдаткан. $70.000 ошол да курс эмне эле? Мына ушул кезге чейин билгениңди кыл деп койгон, сот менен бириктирип туруп. Ошол сот чечим чыгарган соттун аты дагы бүт бардыгы далил менен 10 күндөн кийин жолугабыз, ошондо айтылат. Биз ошол кагазды кармай соттун өзүнө барабыз иштеген жерине. Ал түз эфирде көрсөтүлөт. Ошентип күрөшпөсөк болбойт. Келиңиздер, коркпоңуздар, күтөбүз.